программабыздын негизги максаты Кыргызстаныбыздын эң четки айылдарында, мисалы үчүн региондордо эң четки, алыс, центрге келе албай турган айылдарында да mana shu programmalоо tili degan narsani жеткириш максатта кылып атабыз. Азыр бизге топтогон окуучуларыбыз региондордун балдары программировать тилини эми үйрөнүштү баштаган, жаңы баштаган балдар. Буларга азыр биз программа тилини кандай жеңил үйрөнсө болот. Кандай кыл балдарга программа тилин үйрөтсө болот. Мына кыргыз тилде жакшы сүйлөштү үйрөнүп алыш үчүн кандай кылсак болот дегендей. Натыйжада мына балдарыбыз азыр программа тилини көңүл буруп алат да, эртең мектепке барганда бемалал жакшы окуп, керек болсо олимпиадаларга да жакшы катыша турган балдар болуп калып, результат беришти. Кийинки жылдан башташын каалайбыз да. Биз лагерде сандар түшүнүгү, логика түшүнүгү, шарттуу операторлор боюнча ушул темада маалыматтарды алдык, программалоону үйрөнүп жатабыз окуучулар менен биргеликте. Биз бул жерден алган программалоо тили боюнча маалыматыбызды барып мектептеги окуучуларга мындан да кененирээк жайылтуу, окуучуларыбыз программалоо тили боюнча мыкты өздөштүрүп, облустук, республикалык турга чейин жетсе деген максатта. Python программасы, Python программасы эң жогорку өсүштө кетип жатат. Ошондуктан биздин окуучулар дагы ошол программада алдыңкы программист болсо деген кыялдамын. Мен лагерде функция менен иштөөнү, графика менен иштөөнү жана сан сабы менен да иштөөнү үйрөндүм. Бүгүнкү сабак боюнча дагы ойлорум өзгөрүп, ошо чоңойгондо мен ошо Кыргызстандын атын чыгарган мыкты программисттердин катарында киргим келет. Жана ошо Кыргызстаныбызга жаңылоолорду киргизип, мыкты программисттердин арасында болгум келет. Негизги бул лагердин максаты мектеп возрастындагы балдарды ушу программированияга тартуу, анан кийин ушу IT адистиктерди тандасын, IT адистиктердин жанагы вуздарына же профтех лицейлери болобу, же IT академиялар болобу, ошо жерден билимдерин өрчүтүп кетсин деген идеяда жасалып атат. Эмне үчүн биз мектеп окуучулары менен иштеп атабыз? Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, уже 5 жаштан же начальный класстардан баштап программирование, информатикага тартуу абдан өрчүп атат. Анткени бул эң эффективдүү возраст болот экен жаш кезинен үйрөткөнгө. Биз максат койгонбуз 2024 жылга чейин Кыргызстанда 50 000 программист болсун деген.